Бүгүн 19-сентябрда Жогорку Кеңеш Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаал, андан кийинки эки тараптуу сүйлөшүүлөр боюнча өкмөттүн маалыматын жабык түрдө талкуулады. Талкууга катышкан Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Бакыт Төрөбаев эки тарап бири-бирине кандай талаптарды коюп жатканын айтты. Эми бул жерде эң негизги алар талаптары 1924-1927 жылдагы картанын негизинде ошол демилитация демаркация жасайлы деген ойлорду айтып атат. Биз айтып атабыз, жок, биз 1954-56 жылдын картасынын негизинде биз ошол карта негизинде демилитация демаркация жасайбыз деп, анда ал тарап биздин жерлерди биздин жерде отчат. Мындай айтканда, жалпы аянтта айтканда 2,5 миң гектар жерде бул биздин жерибизди биз айтып атабыз. Алардын тарабы 143 миң гектар жерди жайыт жер менен чогуу бул биздин жерибиз деп айтып атат да. Мына ошондой окшогон бул негизги талаптар бул жер боюнча. Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов чек ара боюнча дипломатиялык маселелер жана өкмөт жөнгө салчу бир катар көйгөйлөр бар экенин кошумчалады. Жанагы мыйзамсыз тажиктер тараптарын салынып аткан мыйзамсыз курулуш токтоптур. Алар кирип келген зонадагы аскерлер чыгарылыптыр. Келишимдердин эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер бар экен. Анын баягы объективдүү, субъективдүү жерлери бар экен. Көп маселе ошол Кыргызстан тараптан тажик жарандары үйлөрдү сатып алып, 50ге жакын үйдү сатып алып, баягы жашап, анан баягы булар биздин жер деп ошого баягы доомат коюп аткан маселелер бар экен. Эми аны азыр эки мамлекеттин ортосундагы маселелер менен чечилет. Бизде эгерде мыйзамдарда, конституцияда бул маселе боюнча өкмөткө жүктөлсө, Тажикстанда чек ара маселеси бүт президенттин колунда экен, конституция боюнча. Ошондуктан бул маселе ушундай бир дипломатиялык бир проблемалар бар. Бирок ошону менен катар эле бир топ көйгөй да бар. Мисалы үчүн контрабанда. Ошол жердеги мамлекеттик органдардын жанагы үй мүлктөрдү, документтерди Кыргызстан тарапка эмес, Тажикстан тарапка каттаган учурлар айтор. Ушул маселелер боюнча өкмөттүн дагы бир иштей турган көйгөйлөрдү чече турган бир жагдайлар абдан көп экен. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү оңой болбогонун айтып, чек араны тактоо иштерин тездетүү сунушун бергенин билдирди. Чек араны тактоо бул чек ара кызматынын функциясына кирбейт. Бул боюнча да сунуштарды бердик. Межправительственный комиссия по делимитации демаркацияны эми өзү маанилүү болот. Делимитация демаркация чечүү боюнча иш чараны алдыга жылдыруу боюнча жетекчилерге биз сунуш берип атабыз. Кандай сунуш? Ошону тездетүү, тактоо жана делимитацияга чыгуу, анан делимитация бүткөн менен демаркацияны жеринен тактап берип, эки элге мына тынчтык алып келүү. Эмнегенде делимитация демаркация бүтмөйүнчө бул иштер боло берет деген коркунуч бар. Чек ара маселесин тезинен чечүүнү талап кылып жаткандар бир нерсени так түшүнүшү зарыл. Жер талаш жөн эле жай отуруп сүйлөшүп чечип коюучу маселе эмес деген коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев маселени чечүүнүн бир нече жолдорун Говори ТВда маек учурунда атап өттү. Маселени чечүүдө мен да кечээ ошо Фейсбукка жаздым эле, 3 жолу бар деп. Биринчиден согуш керек анда. Согуш деген согуш. Жер талашып согушкан эми илгертен болуп келген, азыр деле андай согуш толтура. Эми бул жерде баш аягы билинбейт анда. Аягы эмне болуп бүтөөрүн эч ким билбейт. Ошон үчүн бул жолду азыр тажик тараптар айтып атат, өзбек тарап, биз делеп айтып атабыз, тынчтык жолу менен сүйлөшүү, конструктивдик нукта сүйлөшүү менен чечиш керек деп. Ошон үчүн сүйлөшүп чечүүдө эмне? Биринчиден азыр чукул чечиш керек деп талап кылсак, анда компромисстерге барыш керек. Жерлерди бир тарап эле баягы талаш жердин баарын алып кала албайт да. Талаш жердин канчасын кошунага бересиң, канчасын сен аласың, мунун баары компромисс. Бул келишүү жол менен чечилиш керек. Ал эми бул келишүү жолунун аягы баары чатак болот. Анткени коомдук пикир жаман да. Мынакей баланча деген жер биздики болчу, аны берип жибериптир, сатып жибериптир деген сөз ошондой пикир кете берет да. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын документи жана мөөрү табылбай жатат. Бул туурасында Атамбаевсиз КСДП кыймылынын жетекчиси жана аталган партиянын башка бөлүгүнө төрагалык кылган Сагынбек Абдрахманов Говори ТВга билдирди.
партиянын офиси жана жанакы башкалар бар телеканалдар жабылганда анан ошол жакта обыск болгон, по изъятию документов депчи. Анан ошо документтерди обыск кылганда партиянын печати жана партиянын күбөлүгү жок болуп чыкты эч жердечи. Ал бизге печатты бербей аткан себеби, эгерде мен печатты алсам, эртең бизде жанакы банкка допуск болот, тияк допуск болот. Ошондо партиянын финансылык каражаттары каяка жумшалган, каяктан келип түшкөн, эмнеге жумшалды деген баары тең ачыкка чыгат деп, ошондон Алмазбек Шаршенч балким шектенип, мындай эл укпасы көрбөсүн деп, балким бербей жүргөн ошо болчу да. Ал эми депутат Ирина Карамушкина Facebook баракчасына пикирин жазып, КСДП Атамбаевсиз кыймылына жаңы партия түзүп, аны каттоодон өткөрүүнү сунуш кылды. Асылбек Жээнбеков менен Сагынбек Абдрахмановдун партияны рейдерлик жол менен басып алуусу уланууда. Аскер прокуратурасы нормативдик процедураларды бузуп, биздин партиянын мүчөлөрү, юристтер, басма сөз катчысы жок эле партиянын документтерин алып чыгып кетишкен. Ал эми мөөрдүү жана керектүү документтерди өлкөдөн таба албайсыңар. КСДПнын катарынан 2017 жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов КСДП Атамбаевсиз кыймылын жетектеген. Юстиция министрлиги Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан.